Июнь ayının başında жұмыштан четтетилген саламаттык сактоо министри кызматынан алынды, бирок дароо эле башка майлуу орунга дайындалды. Ага каршы өткөргөн иликтөөнүн ак чүкүсү ачыкталбайт, бирок мындай иштер жогорку бийликтин кийлигишүүсүз болбойт го. Учурунда түзүлгөн эпидемиялык кырдаалды эске алуу менен ага каршы ачылган бир нече кылмыш ишинин бири кыскартылган. Анткени мындай ыкма менен кандай болбосун коррупциялык иштерди жаап койсо болот. Андан тышкары жалпы мыйзамдардын да кереги жок болуп калышы мүмкүн. Эгерде ар бир учурду эске ала берсе, адам өлтүргөндөрдү же балдарды зорлуктагандарды дагы актап салса болот. 2020 жылдын ноябрында прокуратура пандемия каршы бөлүнгөн 800 миллион сом кайда кеткени дайынсыз жоголгонун ачыктаган, бирок эч ким эмгиче жазалана элек. Андан кийин 2021 жылдын апрель, июнь, июль жана сентябрь айларында кереги жок болсо дагы жеке менчик чет өлкөлүк компаниялардан 2 миллион доза вакцина сатып алынган жана ага бөлүнгөн 1,5 миллиард сомдон ашык каражат кайда кеткен, офшорлорго которулган деп айтылууда. Бирок учурдагы кырдаалды эске алуу менен эч ким күнөөлүү эмес.